Улуу жеңишке 75 жыл. 9 май жеңиш майрамыңыздар менен куттуктайбыз. Эки таяк баяны. Чоң короодо бир түп дарак өстеле, шагы илген мөмөсүнө төктеле, балдар чуркап мөмөсүнөн татышып, чоң даранын саясына барчеле, жел сылаган жалбырагы шуулдап, келгендердин көңүлдөрүн алчеле. Бир күн келип эки адам дарактан эки шакты кыйып алып кетишти, тазалашып, аарчышып, ал шактан кетмен, күрөк, шайман жасап алышты. Түпсүз таяк жаркылдаган кетменге куп жарашып, талаа көздөй аттанды. Эки таяк чоң керекке жарады, жерди чаап, эгин эгип жан бакты, маңдайынан шорголонуп аккан тер, саптан ылдый жерди көздөй баратты. Мээнетимдин акыбети кайтар деп, үмүт менен үйүн көздөй баратты. Алаңгыча асман бир кур түнөрдү, түп басылды элдин шаңдуу үндөрү, эми гана айылына жетерди. Суук кабар эл арасын дүрбөттү. Ата канат эмне дешет, Кудай сакта бул шумдуктуу кабарго. Эли жерин коргоо үчүн баарысы кандуу согуш талаасына аттанды. Кетмен болгон, күрөк болгон эки сап дароо эле автоматка айланды. Эрдик менен тайман бастан баатырлар автоматтан ок жаадыратышты. Ал автомат огунан даалай душман жер кучактап жатышты. Алаңгыча адашкан ок жаңылып, көкүрөктүн дал өзүнө кадалды. Туулган жердин топурагы буйрубай, бөтөн жерде өмүр түгөп баратты. Кош болбоорум, унутпагын бутакты, айта баргын бекер жерде калбады. Мекен үчүн өз жанын аябас, баатырлардын мүрзөсүнө кадалды. Андан ары жалгыз жолун улантты, анын күчү экесеге дагартты. Деп тийген кас душмандын бирогу оң бутунун тизесине кадалды. Жак менен чегинүүгө акым жок, деди дагы балдак кылып таякты. Андан ары дагы жолун улантты. Майтарылбас согуш отун кечти да Берлиндин так өзүнө баратты. Балдак болгон таякты желекке сап кадады да Берлиндин так өзүнө желекти жеңиш желегин кадады. Биз да ошол бутагыбыз дарактын эрки күчтүү баатыр кыргыз элденбиз. Мекен үчүн өз жанын аябас, ошол дарак тамырынан келгенбиз.